Ассаламу алейкум, урматтуу окуучуларыбыз, баардыгыңыздар бүгүнкү семинарга кош келипсиздер. Семинар дейбизби, вебинар дейбизби, кыскасы бизден улуу эжелерибиздин, агаларыбыздын өздөрүнүн тажрыйбасынан сиздерге бөлүшө турган жерге кош келипсиздер. Бүгүнкү биздин коноктор негизи экөө тең эле менин окуучум эсептелет. Бирок ошол эле учурда кайра коллегалар дагы болуп калды. Мисалы, Айдайым өзү Токмок шаарындагы МУЦа университетинде окуйт, студент. Ошол эле учурда жалпы республикалык тестирлөөгө дагы чогуу даярданганбыз. Андан кийин ошол IT жаатында дагы азыркы учурда дагы то есть чогуу окудук, чогуу дагы иштеп жатабыз. Ал эми Эламан мырза болсо, ал дагы IT тармагын чогуу окуганбыз. Ошол эле учурда ошол жаатта веб сайттарды жасоо боюнча чогуу иш алып барганбыз, чогуу иштегенбиз дегендей. Бүгүнкү күндө өзү Ала Тоо университетинде студент. Бүгүн конокторубузга бериле турган суроолор ошол жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу канчалык деңгээлде маанилүү? Даярданбай деле койсо болобу же даярданыш керекпи? Ал эмнеге маанилүү? Ушуну сурайбыз. Анан экинчи суроо болсо ошол университетте деги эле ошол IT тармагын кандай окутат? Өздөрүнүн университетинен мисал кылып сөз кылып беришет. Университетте окуш керекпи, аны окубаган канчалык маанилүү, же окубай деле койсо болобу? Жанагы айткандай, курс эле окуп койсо болобу? Мисалы, Турат агай өзү курста эле окуган дегендей, ошол суроолорду беребиз. Анан албетте эми өздөрү жөнүндө дагы кыскача токтолуп өтүшөт деген ойдобуз. Кимден баштайлы? Айдай баштай бересизби же? Макул, баштай берейин. Барыңыздарга салам. Менин атым Айдайым. Азыркы учурда экинчи курста МУЦада окуп жатам. Бул Токмокто жайгашкан. Международный университет в Центральной Азии деп чечмеленет. IT факультетинде окуп жатам. Өзүм Көлдөн, Караколдон Тотол Сатылганов мектебин бүткөм. Анан азыр учурда экинчи курста окуп жатам. Кыскача ушундай. Дагы суроолорду бересиздерби же орду боюнча айта берейинби? Ооба, азыркы ошол айтылган суроолор менен эле баштай берсек болот. Ошол биринчи жалпы республикалык тестирлөө канчалык маанилүү? Даярданыш керекпи же даярданбай деле койсо болобу? Ошол боюнча угалы. Рахмат. Жалпы республикалык тестирлөө менимче эң аябай маанилүү. Ошондой эле Турат агай бизге көп айткандай эле бул жогорку окуу жайга өтүүнүн, сапаттуу билим алуунун эң оңой жолу, эң арзан жолу десек да болот. Себеп дегенде, мисалы, мен ортого даярданганда бир ашып кетсе, китептер менен, курстар менен бир 5000 сом коротком. Бирок азыр бюджетте окуп атам. Менин контрагым мисалы $1000 да, 80.000 сом. Анан мен 4 жылга бул канча акча кетет эле. Бирок мен ушу бир 11 класста курстарга барып, китептерди алып, даярданып, анан ортом жакшы болду, шүгүр. Анан азыр бюджетте окуп жатам. Мисалы, биринчи ошо караганда, мындай долгосрочный караганда, бул биринчиден ошо финансылык жактан аябай эконом болот да. Ошондой эле биз мисалы университеттен ОРТны уже жакшы даярданып, биз жогорку окуу жайга өтсөк, именно IT багытына өтсөк, ал жактан аябай көп курстар болот да университетте. Алгоритм болот, операционный система же веб-программирование, ал жакта бүт баарын бэкэндти да, фронтендти да үйрөтүшөт да. Курстарда мисалы ар бир курс мындай орточо эсеп менен бир $1000 болот да. Университеттен болсо ошонун баардыгын 4 жылда берет. Эгерде силер ортого жакшы даярданып, буюрса жакшы бала алып, университетке тапшырсаңар, ошонун баарын бекер сапаттуу алууга аябай жакшы мүмкүнчүлүк бар да. Ошон үчүн
ордун эмне кереги бар, анан эми мындай деле удачага карап деле өтүп кетип атышпайбы, жогорку баал алып атышпайбы, эптеп контрактка бир жерге өтүп алсам болот деп эч ойлонбоңуздар. Наоборот, эң үстүн күнү эң максимум пландап ошого жараша аракет кылыңыздар. Анан орду аябай керек, аябай сонун нерсе. Азыр балким сиздерге оор көрүнүп атканы менен орду жеңил эле жакшы даярдансаңыздар, күндө өзүнүн китептери менен даярдансаңыздар, аябай жеңил эле. Баарыңардын бул жакта отуруп ошо даярданып аткандар баарыңар алтын сертификатка жетет деп толук ишенем. Экинчи суроого кандай эле? Бул экинчи сурообузга деле негизи мындай кыскача жооп алып алдык окшойт. Дагы суроолорубуз болот. Азырынча биз Эламан мырзага суроо бере берели. Can you rename your nickname? Окей. Эламан мырза, ошол Айдайымга берилген эле суроолор сизге дагы негизи ошол 11-класста жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу бул канчалык деңгээлде маанилүү жеке сиздин көз карашыңызда? Анан мындай чынын эле айта берейин да, Эламан мырза мисалы мындай ичинде өкүнүч калгандардан бирөө десек болот. Мисалы жалпы республикалык тестирлөөдөн алтын сертификат алам деп анан ала албай калган да. Эгер ошону алганда балким кандай мүмкүнчүлүгү болот эле дегендей. Демек ошол баягы жалпы республикалык тестирлөөнүн мааниси канчалык? Ошону силер токтоло кетсеңиз, өзүңүз тууралуу тааныштырып. Окей, чоң рахмат. Мен кандай угуп атам? Жакшы эле? Жакшы. Же акырыныраак угуп атканмын? Жок, жакшы эле? Аябай сонун. Окей, рахмат. Аты-жөнүм Элеман Токтошов. Ушул мен презентация менен баштайын кичине. Айте жана окуу жана экөөсү бир эле. Бүгүн айтиге кичине көңүл бурабыз. Бул менин слоганым, менин акыркы убактагы көбүрөөк колдонгон жашоодогу ураным десем болот. Муну окуңуздар, кийинчерээк дагы токтолобуз. Эми мен жөнүндө келсек, мен киммин? Аты-жөнүм Элеман Токтошов. Өзүм Баткенден болом, Разаков шаарынан болом. Мурунку аты Исманалчу. Таиланд деген айылдан болом. Окуган мектебим Таиланд окуу мектеби. Азыркы учурда Алатоо эл аралык университетинде окуймун. Факультетим колдонмо математика жана информатика. Буга чейин стажировкаларды Жылдыз академияда кылдым. Андан соң эстибде кичине кылгам. Кийин азыркы учурда Жылдыз академияда ассистент болуп жүрөмүн. Эми кийинкиси жырта эмне үчүн маанилүү? Сиз кантип ойлойсуз? Бул жерде агайдын күчтүү окуган окуучулары бар болсо керек, Кантип ойлойсуздар? Жырта эмне үчүн маанилүү? Окуучуларыбыздын микрофону өчүп, чатка жазса болот, Окей, болот. Чатка жазып койсоңуздар болот. Суроосу бар экен Эламан мырзанын. Жырт эмне үчүн маанилүү дейт? Макул, аны кийин дагы сүйлөшөбүз. Жырт эмне үчүн маанилүү? Сиздер кантип ойлойсуздар? Жыртын маанилүүлүгүн буга чейин айтып кетти. Баарыны так көрсөтүп, окуса эмне болот, окубаса эмне болот деген сыяктуучу. Анан мен деле ошону айтам, жана Турат агай деле айтты. Биз деле золотойду алып, мындай престижный университеттерге бекер атенебизди кыйнабай окуйлу деген ниетибиз бар болчу. Бирок тагдыр башкача болуп кетти биздин жашоочу. Анан
жртдан мен канча балл алгам жөн эле суроо берип койдум. Негизи жртдан мен 176 эле балл алгам. Муну айтып берем, менче реал болот. Бирок азыр жртдан ошончо балл алганмын. Бул кантип негизи биздин мектепте мындай Туратагайга окшогон күчтүү мугалимдер азыраак болчу, бар болчу, бирок азыраак болчу. Анан көпчүлүк учурда self education дегенди көрөп колдондук биз. Өзүбүздүн үстүбүздөн иштеп, анан YouTube'дан көпчүлүк бекер сабактарды көрүп, даже курска барганга менде шартым аз болчу. Секундун бир гана потогуна, бир гана курсуна баргам. Ошол курста үйрөткөн бардык жөндөмдөрдү, бардык методдордун андан кийин self education менен колдонуп, кичине окудум да жртны. Анан жрты бир азыркы учурдагы эң өкүнүчтүү жагдайлардын бири, мен кече өзүмдүн айылыма барып лагерь өткөзүп келдим окуучулардын арасындачы. Ал жакта эмне болду? 11-класстын окуучулары азыркы убакка чейин жрт китептерин сатып алышпаптыр. Алар жртга эч кызыгуусу калбай калыптыр. Бул ушунчалык өкүнүчтүү нерсе болуп калды да. Билбейм, бул эмне үчүн десем, азыркы учурда Кыргызстандын бардык эле аймактарында ушундай көйгөй дейт да. Бул жрты ал чөйрөдө менин айылымда өтө маанисиз акыбалга түшүп калыптыр да. Бирок менин айылымдан золотой сертификат алгандар болгондо да 3-орун менен да 2-3 жыл мурунчу. Бирок азыркы жаштар ушундай жаман ойго келип калыптыр. Алар эмне деп ойлошот? Биз орто тапшырбайбыз деп ойлошот да. Орто тапшырбай эле биз университетке деле окуйбуз. Университеттин ордуна биз курстарда окуйбуз деген ойду, принципти тандырып калыптыр да. Андан соң мен ата-энелерине чогулуш кылдым. Ошол ситуация болгондон кийин анан ата-энелерине түшүндүрүп бердим. Курс деген эмне, университет деген эмне, университетте окуса эмне болот, курста окуса эмне болот дегендердичи. Вот карап туруңуздар, эгерде сиздерде да ушундай ой болсо айтып берейин. Курс жанагы агайдын сүйүктүү окуучусу айткандай, курста бир багыттуу эле адам болуп чыгасыздар. Мынакей караңыздар. Могул курс болсо оңкул. Курска окудуңуздар, сиздер ушул багыт менен эле кеттиңиздер да. Могул бир билек менен элечи. Эч кандай адамгерчиликти үйрөнгөн жоксуздар, эч кандай башка скиллдарды үйрөнгөн жоксуздар. Бир гана максатыңыздар акча табыш, ошол эле. Курстанчы? Могул университет. Караңыздар. Университетке барганда эмне болот? Биринчиден, университетте чөйрөңүздөр ар тараптан болот. Ар тараптан чөйрө болот, жакшысы, жаманы, окуганы дегендейчи. Экинчиден, чөйрөңүздөр, биринчи чөйрөңүздөр болсо, экинчиси уже жанагы ал жакта билимдер ар тараптан берилет. Бир эле багытта эмес, ар тараптан. Даже мисалы кыргызбыздар, кыргыз болгондон кийин тарыхыбызды билиш керек, биз тарых окушубуз керек. Кыргыз болгондон кийин манасты билиш керек, кыргыз тилин билиш керек. Ушулардын баарын окушубуз керек. Бул биздин могул жүрөктө турган милдетибиз да. Университеттен ошону үйрөнөбүз. Дагы университеттен биз элге жерге пайда беришти үйрөнөбүз. Биз курстан өзүбүз үчүн эле акча тауып, өзүбүз үчүн эле пайда беребиз. Университеттен волонтерстволорго, ыктыярдуу иштерге катышып, ар кандай проекттерди кылуунун негизинде биз университеттен ушуну үйрөнөбүз. Андан соң университетте 4 жыл ичинде биз эмне кылабыз? 4 жыл ичинде ушундай кадыр баркка ээ болуп чыга алабыз да. Курста болсо өзүбүз үчүн, өзүбүздүн алдыбызда өзүбүз үчүн кадыр баркка, авторитетке ээбиз, бирок адамдардын алдында, Кудайдын алдында эч кандай эмебиз калбай калышы мүмкүн да. Бирок университетте ушул жумуштарды кылсак, биздин кадыр баркыбыз көтөрүлөт. Плюс биз за границага окууга аракет кылабыз, жана за граница деген түшүнүккө ээ болобуз. Университетте окусакчы, курста окусак ал эч кандай түшүнүк болбой калат да. Вот ушулардын негизинде биз университетте сөзсүз окушубуз керек деген маселе да. Вот эми университетке окуш үчүн эмне кылыш керек? Албетте могул нерсени жакшылап тапшырыш керек. Жртыны жакшылап тапшырса, андан соң сунушум башка университеттерди жамандабай эле коеюн, бирок сунушум АУТСага, Ала Тоого
окусаңыздар бул идеально да. Мисалы мен ала тоодо окуганымда бир дагы студенттин бир дагы студенттин ушул мугалимге акча бердим деген сөзүн уккан жокмун да. Экинчиден, бир дагы студент, бир дагы мугалим ушул мугалимден акча алдым деген сөзүн уккан жокмун да. Эч кандай коррупция жок, башка жок дегендейчи. Башка университеттерде башка досторум айтып эле жүрөт, мен ушунча бердим, ушунча менен сессияларымды жаптым депчи. Бирок бул жака окуу үчүн эмне кылыш керек? Эми ала тоого окуш үчүн албетте могул нерсени жакшылап тапшырыш керек. Жыртынычы. Атак бул нерсени жакшы тапшырбасак, бизде кичине көйгөйүбүз болуп калат. Эмнеден? Контракт маселесинен. Контракт азыркы учурда кичине кымбаттап кеткен. IT факультети 2700 азыркы учурда доллар менен. Мен окуган факультет 1700 азыркы учурда доллар мененчи. Биз ошол акчаны төлөбөөнү кааласак, анда муну жакшы тапшырышыбыз керек. Бул жана айткан университетте окуш үчүн, могул 5 скиллды алыш үчүн жана ата энебизди кыйнабаш үчүн могул жырты бизге өтө керек деп эсептеймин. Кийин вот айтыга өтө берейин багай. Болот, Элемон мырза, сизге слайд турбайбы? Сонун абдан кубанычтуу. Суроолорду берип анан айтыга өтөлү. Болот, өтө берсеңиз презентациянын баарын бүтүрүп салайынбы? Айдайым дагы кийинчерээк толуктап коет. Өтө бериңиз. Агай кайталап коесузбу? Өтө бериңиз. Эми IT эмне үчүн маанилүү? IT деген эмне? Буга чейин Турат агай ал нерсени кечиресиздер азыр. Вот. Турат агай IT боюнча жакшы билет, балким сабак өтүп атканда түшүнүк бергендир. Эми IT эмне үчүн маанилүү? Азыркы учурда дүйнөнүн бардыгына технология каптады. Биз эмне кылбайлы, кандай жашоодо жашабайлы, бардык жерде технология бар да. Биз ошон үчүн IT-ни окушубуз керек. Мен деле IT-ге кызыгып, ошондуктан келгем да. IT боюнча буга чейин көп информацияларды алдыңыздар, акыркы сабак деген сериалды көрдүңүздөр. Эми кийинкисине өтөйүн. Эмне үчүн IT кесибин тандадым? Буга балким өзүңүздөр ойлонуп көрүңүздөр. Эми ала тоо жана IT мага эмне берди? Ала тоо мага жагымдуу атмосфера берди. Адамгерчиликтүү адамдар менен тааныштырды, ийгиликке жетелеген чөйрөгө алып келди, дүйнөлүк стандартка туура келген билимди берди. Бул ала тоонун мага кылган иши. Жагымдуу атмосфера, бардыгы жарык, университетке киргизсе, окуучулар нурдуу, жүзүндө нуру бар, дайым жылмайып турат, студенттерчи. Адамгерчиликтүү адамдар, ийгиликке жетелеген чөйрө. Менин чөйрөмдү айтсам, кубанасыздар балким. Биз чогуу жашайбыз, балдар мененчи. Ал жакта ушундай жакшы адамдар бар. Только окуган, анан мындай жыртыдан золотой сертификаттарды алган балдар, дүйнөлүк олимпиадага чыгып келген балдарда, алардын окуганын көрүп ушунчалык кубанасың бир четинен өкүнөсүң да, өзүң ошентип окуй албайсың, же болбосо сенин инилериң ошентип окуй албайт депчи. Анан ушундай чөйрөдө жашайбыз. Мисалы кухня бар го, ошол түнү менен бошобойт да биздечи. Балдар, чогуу жашаган балдар, досторубуз ошол жакта дайым сабак кылып чыгышат да. Вот ушундай чөйрөнү берди ала тоочу мага. Анан ала тоо жөнүндө кененирээк дагы сайтка кирип маалымат алсаңыздар болот. Ала тоо университетинде окуйм десеңиздер, эгерде IT-ге окууну кааласаңыздар, ала тоону сунуштайм. Аутсанын контрагы балким $5-6 миң, бирок ала тоодуку жакшы, мындай арзаныраак. Жана могул нерселерди толук түрдө ала аласыздар. Эгерде сиздер контракт төлөгүңүздөр келсе, анда жырты менен тапшырыңыздар. Ала тоо боюнча вот могуга келелем. Биздин ийгиликтерибизди көрүп, ата-энелерибиздин көзүнөн бактылуулуктун көз жашы чыксын. Кандай сонун фраза. Билип коюңуздар, урматтуу достор.
Lemon Мырза улбай калды окшойт. Балким чыгып кетти. Бир жолу Аха. сиздерге ата-энеңиздердин сиздерге ата-энеңиздердин акчасы керек эмес да. Сиздерге аларга сиздердин ийгиликтериңиздер, аларга сиздердин жакшы сөз, жылуу сөзүңүздөр керек да. Жана мен жана айттым го, 2 жыл мурун биздин айылдан 3-орун менен алтын сертификат алды. Ал кыздын ата-энеси ушунчалык кадыр баркы көтөрүлдү да, ушунчалык мындай элдин алдына башын көтөрүп жүрүп калды да, ушунчалык бактылуу болуп, кийин ушунчалык бактылуу болду ал кыздын ата-энесичи, ал кыз өзү делечи. Биз деле ата-энебизди ошондой бактылуу кылгыбыз келсе, анда алтын сертификат алалы да. Алтын сертификат көп адамга берилбейт. 30 миң окуучу болсо 30 миңден баары алышпайт. Анын болгону канчасы алат эле? 50 алат, 50 гана алат. Вот. Ошол 50-дин арасында сиздер болушуңуздар керек. Сиздер ошол 50-дин арасында болуп, моул нерсени көзүнөн жаш чыксын, моул эмес, моул нерсени кошуңуздар. Менде ката бар экен грамматикалык. Моул жерден баштап көрүңүздөр. Бактылуулуктун көз жашы чыксын. Жөн эле көз жашы эмес, бактылуулуктун көз жашы чыксын. Сиздер Золотойду алыңыздар, престижный университетке окуңуздар. Вот, ошондо сиздер ата-энеңиздерге ушундай пайда берген болосуздар да, анын ак сүтүн эми актап баштаган болосуздар. Вот. Ошон үчүн ушул фразаны көрөк колдонуңуздар. Балким study place-иңиздерге, окуу рабочий местаңыздарга ушуну жазып коюңуздар. Менин ийгилигимди көрүп, ата-энемдин бактылуулуктан көз жашы чыксын депчи. Вот, бул өтө маанилүү. Эми ауто боюнча же IT боюнча суроолоруңуздар болсо, мен ачыкмын. Мага жазыңыздар. Мен сиздерге жооп берүүгө даярмын. Чоң рахмат, Роман Мырза. Абдан кубанычтуу болдум. Менде бүттү агай. Суроолор болсо. Дагы суроолорубуз болот негизи. Чоң рахмат. Азыр Айдайга бере турган суроолорубуз бар. Аябай Еламан Алатоону көп мактап койду. Негизи бирок мен мындай университеттерди көп мындай неме кыла бербейм. Ал жакшы, бул жакшы дей бербейм. Бардык эле университет жакшы. Бирок ошол IT жаатында Кыргызстанда мындай эл аралык стандартта окутуп аткан жакшы окуу жайлар бар. Алардын ошол Еламан Мырза айтып өткөндөй Алатоо, Аутса, Мутса, Политех дегендер бар. Ошол жакшы деген, алдыңкы деген. Бирок буга чейин эсиңиздерде болсо, мен баягы Кыргызстандын эч бир университетин жакшы деп айта албайм деген сөзүм бар. Анткени жакшы деген эмне, мисалы топ 100гө кирсе, же болбосо топ 50гө кирсе, жок дегенде мындай топ 500гө кирсе, мындай биздин университет жакшы деп айтсак болот эле да. Ошон үчүн Кыргызстанда мен эч бир университетти жакшы деп айта албайм. Бирок салыштырмалуу жакшы университеттер ушулар. IT жаатында жана эл аралык деңгээлде окутулган, ошол эл аралык тажрыйбасы бар. Мутса дагы ошондой университеттердин бири. Айдайга сурообуз ошол. Мутса сиз үчүн кандай пайдаларды алып келе алды? Университетте окуган эмнеси менен артыкчылыгы бар экен? Негизи буга бир аз да токтолуп, дагы кененирээк кичине сүйлөп берсеңиз. Рахмат. Албетте, негизи Гарвардда, Оксфордда, Малайзияда ошондой университетке окуган эң сонун. Ошого биринчи аракет кылыңыздар. Анан бирок эгерде ошо Кыргызстанда десеңиздер, анда Кыргызстанда мындай частный университеттерден ошо экөө частный университеттер америкалык система менен окуткан университеттерден ошо Аутса, Мутса, Утса, Алатоо ошолар болуп эсептелинет. Меники Мутса бул Токмокто жайгашкан. Негизи бул Аутсанын жаңы ачылгандагы убактысындай болуп калат да азыркы учурда биздин университет. Себеби
бул кийинчерээк эле ачылган. Анан ошо аудицияны түптөгөндөр азыр муцаны ошол аудицияны түптөгөндөр азыр муцада иштейт да. Биздин ошо президент, вице-президенттер ошол адамдар болуп эсептелинет. Мага муца аябай жагат. Мага Эламан байке айткандай, ал жакта дагы 100% коррупция жок. Да эч ким акча сурабайт да. Анткени ошончолук деңгээлдеги мугалимдер, ошончолук деңгээлдеги профессионалдар иштейт да. Алардын өздөрү ушул международный университеттерде мугалимдерди дагы алып атканда өзүнүн требованиялары бар. Алар дагы бир научный нерселери болуш керек. Анан ал жакта бүт барып мындай чыныгы профессионалдар, дүйнөлүк деңгээлде бир конференцияларда жүргөн мугалимдер сабак берет. Ошондой эле дагы эле Элеман байкеге айтып кеткен нерселерге толук кошулам. Көбүнчө жөндөмдөр аябай маанилүү. Ошо англисче skill деп, hard skill, soft skill деп аябай көп колдонулат. Бул жөндөмдөр эмне? Мисалы, жөндөмдөр дегенде элдин алдында чыгып сүйлөө, лидерство же критическое мышление, ошо critical skills деп айтылат. Ушулардын баары азыркы 21-кылымда аябай керектүү нерселер да. Силердин дүйнөлүк масштабда ийгиликтүү болом десеңер, бул жөндөмдөр өтө прям must have деп коет го, ошондой жөндөмдөр да. Менин университетимде атайын ушундай предметтер бар да. Өзүнчө бир семестр бою биз критикалык ой жүгүртүүнү үйрөнөбүз. Атайын профессионалдар келип үйрөтүшөт. Информация менен иштөө, ошолор боюнча да үйрөтүшөт. Мага мисалы ошол аябай жагат да. Мисалы мен мектептен же болбосо башка университеттерден мындайды чынында мындай көргөн эмесмин, анан классташтарымдан да уккан эмесмин да. Башкача айтканда, мага менин университетим мындай көп ар кандай жөндөмдөрдү үйрөтөт. Ошондой эле университетте англисче носители языка деп коет го, ошо өзү американецтер, native speaker'лер бар. Англис тили боюнча алар сабак өтөт. Анан бул эң сонун нерсе, сен уже англискиңди да жакшыртып аласың. Анан дүйнөлүк деңгээлде болгондон кийин ошол бардыгы ошондой система менен окутулат. Рахмат Айдайым, Эламан. Негизи ошол биз даярдаган суроолор негизгилери ушулар болчу. Анан азыр болсо, эгер окуучуларда дагы суроолор болсо, берсеңиздер жакшы болот. Анткени мындай окуучунун ичинде эмне көйгөй болуп атканын кээде мугалим же болбосо ата-эне сезбей калышы мүмкүн. Муну өзүңүздөр эң жакшы билесиздер. Бул мындай бир ачык жолугушуу болгон үчүн суроолоруңуздарды берсеңиздер жакшы болот. Анан мен дагы Элеман мырзанын дагы Айдайымдын дагы айткандарына мен толугу менен кошулам. Албетте негизи Элеман мырза бул жерде аябай баягы катуу айтпагы, мисалы курста булардын эч бири жок депчи. Негизи биз дагы курстарда окутуп жүргөнүбүз үчүн жакшы эле билебиз. Туура негизи. Мисалы ошол университетте берилген көп нерсе курста берилбейт. Анан мисалы азыркы учурда биз ал Flutter деген мобилдик тиркеме жасоо курсун үйрөтүп атабыз. Бул жерде бир гана ошо Flutter үйрөтүлөт да. Кошумча эч нерсе жок дегенде, мисалы soft skill'дер жок. Мисалы англис тилди үйрөтпөйсүң ал жерде. Ошол эле учурда мындай жана университеттегидей бир көп адамдар менен мамиле кылбайсың. Же болбосо балким мисалы өзүңдүн шыгың болуп чет өлкөгө чыгып кетишиң мүмкүн курсту бүтүп. Бирок буга биз курс катары шарт түзүп бербейбиз дегендей. Университет болсо ошол окуучуларына ошондой жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип, анан университеттен ийгиликтүү адам чыкса, бул ошол университеттин эле престижине, алардын авторитетине жакшы да. Так, эң алгач университет суроо бар. IT тармагына тапшырууда эмнелерди эске алуу керек деген суроо келиптир.
Экөөңүздөр тең жооп бериңиздер. Биринчи Эламандан баштай берели. IT тармагына тапшырыш үчүн биринчи эмнени эске алуу керек? Биринчи өзүң скиллдарына жана скилл деп коет го, ошо жөндөмдөрүн эске алуу керек. IT-ни окуп алып, IT десе бардыгы эле мындай жанагы топурактан үй жасайт го, ошону элестетет да. IT ал эмес да. IT совсем мындай өтө чоң сабыр керек биринчиден. Экинчиден логика керек. Үчүнчүдөн дагы бир жолу сабыр керек да. Бечара менин мышкам сындырышат экен, нерв болгондо, көрөк нерв болот айтишниктер, чын айткандачы. Ошону өзүнүн скиллдерин караш керек. Мен окуй аламбы, айтини до конца жеткизе аламбы депчи. Себеби көпчүлүк эле окуп туруп, азыр баштап туруп, бирок таштап кетет да. Биз ал менин университетимде, менин группамда 50-гө жакын баштадык бир курс, бир группадачы. Азыр 30 бир нерсе эле калдык да. Азай билбейм, 4-курста 10, 15, 20 бүтүп калабызбы деген сыяктуучу. Ошо биринчи скилл эске алыш керек, андан экинчиси кайсыл университетке окуп жатасың, ошону эске алыш керек. Үчүнчүсү программирование тууралуу кичине мындай понятие түшүнүк пайда болгон соң, эмнени окуймун, кайсыл тармагын окуймун, ошону эске алыш керек. IT-nin деле толтура тармагы бар. Үчүнчү кайсы тармагын окуймун, ошону эске алыш керек деп ойлоймун. Балким кошумча болсо кошуп коюңуздар. Рахмат. Анда ушул эле суроону айтайын. Негизи IT тармагына тапшыруудан эмнелерди эске алуу керек дегенде, биринчи эгерде IT-ге тапшырам десеңиз, ортодон менче уже математика менен физиканы тандап койсоңуз керек. Анан мисалы университетке тапшырууда ошо математика, физиканы карашат. Ошону эске алып коюңуз. Анан ошондой эле мындай жанагы аябай эмелер көп го, лозунгтарчы, бир айдын ичинде IT-ни үйрөнүп кетесиң дегенчи. Ошондой жеңил экен, бул аябай жеңил нерсе экен деп тапшырып, анан өкүнүп калбаш керек да. Ожидание потом реальность болупчу. Көп сабырды талап кылат. Анан ошол боюнча өзүңүз изилдеп көрүңүз, IT боюнча университеттерди, эмне кайсы багыт, эмне экенин ошолордун баарын карап, анан тапшырыңыз, ошолорду эске алыңыз. Ооба, чоң рахмат. Ошол кичине айдайын мындай жалпак тил менен дагы мындай жеңилдетип, кагазга ороп айтып атпай, лозунг деле эмес, негизи бул аябай баягы алдаган реклама десек болот да, тузак рекламалар да. Негизи англисчеде эмне деп коет элек, кликбейт дейт беле, баягы мындай адамды азгырып турган эле шаблон да. Бул баягы бир жакшы анекдот бар. Деген бир баягындай наркоман неге тозокко түшүп калыптыр дейт беле, өлүп наркы дүйнөгө барыптыр деп, анан баягы эме дейт экен да, бир эшикти ачат экен да, бейиш деп, ушул жакка киресиң, анан ал жакта эшикти ачып караса, элдин баары мындай иш кылып атат экен да. Анан жок, бул жакка кирбейм дейт экен да. Башка бир эшикти ачса, ал жакта элдин баары эле жыргап, баягы наркотика терип жүрөт экен да. Анан ушул жак жыргалып турбайбы, анан ошол жакка кирип кетип, наркотикалар терип жүрөт дейт. Анан аны мындай чегиш керек да. Анан ширеңке сураса, вообще ширеңке жок экен. Ошол жерде айтат экен да, ошон үчүн тозок депчи. Анан эмнеге мындай элдин баары эле терип жыргап жүрбөйдү эле десе, ал реклама болчу депчи. То есть мындай реклама деген адамды аябай азгырат да. Анан курстарда, эми биз деле курс окуткан үчүн мындай ушундай ишендирип айтат. Тез эле дейт да. Мына ушул эле курсту бүтсөң, сен $5,000–6,000 айлык алып иштеп каласың, курдай болуп кетесиң деп. Негизи туура курсту бүтүп деле ошондой айлык менен иштеп жүргөндөр бар, бирок аны чындай карап келсең, ошондой айлыкка жетиш үчүн ал көптөгөн жылдарын мээнетин берген болот да. Сиздерде мындай мүмкүнчүлүк кенен, биринчи кезекте ошол университетти алдыга коюңуздар. Анан Эламан айткандай, Айдай айткандай, ошол окуу деген бул түйшүк экенин, ал жак кыйын экенин мындай азыртадан эле уже психологияга мындай сиңирип билип барыш керек да. Анан университетке баргандан кийин ожидание, реальность деп койбодубу, ошол баягы сен жыргап окуйм деп баргансың, барганда куурап баштаганда уже мындай мотивация түшүп, уже мен окуй албай турбаймынбы, алып кете албай турбаймынбы деп
таштап койбош керек да. Бардыгы эле кыйналат. Любой студент кыйналат. Мындай жыргап окуп жүргөн студент жок да. Мен негизи өзүм кыргыз тилде окугам да, анан башка факультеттегилер айта берет эле да, кыргыз тилин окусо жыргак болсо керек, баары кыргызча, смело түшүнөсүң, анан мындай жыргап эле окуп жүргөндөй сезиле берет силердики депчи. Чынында биздики деле кыйын болчу да. Эч бир окуу мындай жыргал эмес да, ошону унутпаңыздар. Анан дагы бир суроо бар бул жерде. Негизи кандай жооп беребиз билбейм. Манас Түрк университетине кантип тапшырса болот? Өздөрү экзамен алат дешет го, босого балдары канчадан жогору. Балким Айдай Эламандарда дагы бул боюнча мындай пикир болсо айтып өтсө болот. Бирок мен кыскача айтып коеюн. Манас университетинин IT тармагы, мен дагы бул боюнча дагы караштырып атам. Бул именно IT эмес, компьютердик инженерия. Бул ошол программный инженерия деп ушундай кетет да. Мисалы аяка мен мындай тапшыраарда мен математиканы эле тандагам да, бирок алар менден физиканы сурашкан да. Анан бул толук IT жагы эмес, балким бир инженерия ошол жагы болот го. Ошондой бир жагы бар экен, аны да токтоштурабыз. Алардын Манас университетинин ЭПОС деген да, Манас университетинин шарты биринчи жалпы республикалык тестирлөөнүн баалы 110дон өткөн болушу керек. Экинчи шарты ал жактан тест тапшырасыз, анан ал жердин тестинен босого баал 120дан өтүш керек. И ошол IT жагына, инженерия жагына ошол 120 менен эле өтө албайсыз да. Мындай ушул нерсени эстен чыгарбасак аябай жакшы болот эле да. Баягы босого баал 120 экен десе, мындай да босого баал деген кандай десек, мисалы да, сиз бир магазинге же базарга баратасыз, анан мисалы базарда мындай деди да, биздин магазинде 10 сомдуктан тартып 1000 сомго чейинки товарлар бар деди да. Анан сиз барып мисалы ал жерде 10 сомдон башталат экен деп эле 10 сом менен барып алсаңыз эң төмөнкү бир нерсени аласыз да. Университетке тапшыруу ушул сыяктуу элестетсеңиздер жакшы болот. Мисалы 110 менен барсаңыз, ошол 110го эле ылайыктуу бир факультет, ушундай бир бөлүмгө өтүшүңүз мүмкүн да. Даже өтпөй деле калышыңыз мүмкүн да. Мисалы жанагындай 10 сомдон 1000 сомго чейинки товарлар болгон магазинде 10 сомдук товарды баардыгы биринчи талап кеткенде, ошол азыраак балл менен өтө турган факультеттерди дагы тез эле талап кетишет да. Анан эгерде 1000 сом менен барсаңыз, бул 1000 сом дегениңиз алтын сертификат, ошондо сиз каалаган нерсеңизди ала аласыз да. Ошого аракет кылыңыздар. Табигый илимдерге аябай катуу даярданыш керек программистке. Манас конкурс аябай чоң. Жомарт мырза, ассаламу алейкум. Кош келипсиз. Жомарт мырзага да бир ооз сөз берели. Балким Жомарт мырза менен да бир күнү жолугушуу иштирабыз. Бул да биздин окуучуларыбыздан, ийгиликтүү окуучуларыбыздан. Жомарт. Саламатсызбы агай? Жакшы, саламатчылык. Кош келипсиз. Келдик. Кантип окуп атасыз азыр? Мен азыр окуй элемин агай. Окуй элесиз. Быйыл кайра даярданып атасыз, Ошондой десек болот. Жакшы, Жомарт дагы биздин былтыр даярданган окуучуларыбыздан. Былтыр канча балл болуп калды эле? 213. 213 балл болуп калган, аз болуп калган, ошо кайра даярданып атат. Кандай кеп сөздөрүңүз бар абитуриенттерибизге? Ошо программистке негизи тапшыруу аябай эле оор да, Кыргызстангачы, бюджеткечи. Ооба. Топ вуздарга тапшырыш үчүн, хотя бы Ала Тоого тапшырыш же Аутсага тапшырыш үчүн английский жакшы болуш керек биринчиден, анан кийин ОРТ золотой сертификат алыш керек да. Ооба. Эгер бекер окуйм десечи. Ооба. 200 мисалы 200дөн ашкандан кийин 50% скидка, 210го чейин. Ооба. 210дон 220га чейин да 75% скидка Ала Тоого. Ошо бул Манаска тапшырам дегендер бар экен бияктачы.
Манаска тапшырам дегендер физика, математика, биологиясын тапшырсын жакшылапчы. Ошол даярданычы. Өзүнүн экзаменине. Немелери бар да агай. Өзүнүн жырты тесттенчи 110 бала алып, анан кийин өзүнүн экзаменинен жакшы бала алгандар бар да. Ооба. Манаска тапшырыш үчүн ошолор ошондой эле жакшы да. Менин оюмча. Туура. Анткени көбүрөөк окуучу алат да. Ооба. Анан ал жака андай Манастын экзамени бул ЖРТга көбүрөөк окшобойт, мектеп программасына көбүрөөк окшогон үчүн ошол багытта даярданса жакшы балл алууга мүмкүнчүлүк бар. Туура. Рахмат, Жомарт, кош келипсиз. Бир күнү дагы сиз менен ошол балким ушундай жолугушуу өткөрөбүз. Негизи өткөн, бирок запись болгон эмес, Илгиз агай менен баарлашкансыз. Ошондой, анда урматтуу окуучуларым, бардыгыңыздарга, Айдайымга, Ыйламанга, кийин келип кошулган Жомартка бардыгыңыздарга чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз. Эгер мүмкүн болсо ошол акыркы эркин микрофон каалоо тилектериңиздерди айтып койсоңуздар жакшы болот. Айдайым. Негизи азыр силер кыялданганда же пландаганда эң максимумун кыялдангыла да. Бул болсо кандай болот деп мындай ылдыйкы университеттерди карабай эң өйдөкүсүн бюджетке наоборот алар мени чакырышат. Ошо Турат Айдайым айтат го, ошо силер жумушту издебей, жумуш силерди издесин дегендей элечи. Силер да орду тапшырып атканда силер университетти издебей, пусть университет силерди издесин, бизге келип оку дешсин. Ошондой окуучу, ошондой студент болгула. Азыр мындай толук ушуга жетишке силердин толук шансыңар, анан убактыңар бар да. Мисалы мен аябай кеч эле даярдангам. Биз бүтүп атканда карантин болчу, анан орто болобу болбойбу белгисиз деп жүрө берип, анан даярданбай койгом да. Эми орто болбойт болуш керек депчи. Анан бир аз калганда даярданып баштагам. Анан ойлоң, ошо тапшырып жыйынтыгын көргөндөн кийин мен дети бир кыштан баштап же сентябрдан баштасам анда аябай жакшы ийгиликке жетмек экенмин да деп ойлонгом да. Анан силерге азыр убактыңар да толук жетет. Азыр силерде мектеп анан орты болуп жатат, анан толук жетет. Ошону учурбагыла. Мисалы азыр бир курстардан акча кетирип атсаңар, булардын баары мындай аябай чоң пайдасын берет. Балким азыр финансылык жактан кыйналып атсаңар, кийин наоборот аябай сонун болот да. Кийин силер балким миллион акчаны экономдоп коюшуңар мүмкүн университетке коротпой. Азыр 10 000 сомго бир курс окусаңар, кийин 1 миллион сомду экономдоп коесуңар да. Мисалы Аутсанын полностью 4 жылдык контрагы ошончолук эле акча болот да. Ошон үчүн окугула буюрса, жана башында Элеман байке айтпадыбы, бактылуулуктан ошо ата энеңердин бир сүйүнүч көз жашы чыксын депчи. Бир гана ата эне эмес, балким ошо силердин бир ийгилигиңерди, бир дүйнөлүк ийгилигиңерди көрүп, бүтүндөй Кыргызстан биз сыймыктанып, биз бактылуу болчудай окуучу, студент болгула. Эмнеге болбосун, мисалы Марска, Айга же андан башкасына бир эметсеңер, биз баарыбыз сыймыктанабыз да. Ошондой окуучу болула, баарыңарга ийгилик. Рахмат. Анда Турат агай ыйлай берет го дейм, көз жаш чыкпай элечи. Чоң рахмат, Айдайым. Айдайым дагы ошол балы аз болуп калгандардан өтө ийгиликтүү боло алган эмес. Өз айткандай аз даярданып, бирок өзүнө ушунчалык ишенет эле. Айдайымды эстейм. Башкалар уктап атканда, мисалы, эртең менен саат 5-те 6-да мени тургузуп алып, агай даярданалы деп, ошондой даярданган окуучулардан болчу. Аз болуп калды деп, мындай өзүнө аз болуп калган. Мен ошону гана айтып атам, бирок өтө эле аз болгон эмес. 200-дан жогору балл алган. Азыр мутсада ошол толук өзү айткандай, мисалы, бир 5 000 сомдук акча төлөп, бирок 80 000 сомдук жылына контракттан кутулуп акысыз окуп атат да.
Эламан мырза, каалоо тилеңиз. Айдайым, айым, сонун нерселерди. Эгерде ойлосоңуздар биринчи жолу атын айтышым, Айдай Жаныч, а так чындыгында бери атын билбей отурган нерсебичи, окуй албайчы. Сонун толук кошулам. Мен болгон бир эле нерсени айтам. Бутуңардын астындагы алтынды алмайынча, деңиздин түбүндөгү жерге бутуңардын астындагы алтынды алмайынча, деңиздин түбүндөгү алмазга жетпейсиңер. Колуңардагы Тура Тагайды 100% колдонмоюнча силер жанагы Алпса деген, Алатоо деген нерселерге жетиш кыйыныраак да. Ошого устаттын бутунан, белинен, кийиминен, мурдунан, узунан, бардык жагынан кармапты колдонуш керек. Устатты сыйламайынча илимдүү болуш кыйыныраак. Устатты мектептеги мугалимиңерди, турат устатыңарды катуу кармагыла. Анан уктатпагыла да, короче. Ошондо силер жанагы Айдайжы айткан жогорку деңгээлдерге жетесиңер да. Мен ошону эле айтам, устат боюнча ошону айта алам. Ошол ийгилик. Чоң рахмат. Силарыбыз дагы силерге өзүнчө ыраазычылыктарын айтат болуш керек деген үмүттөмүн. Жомарт мырза, сиздин дагы куттуктоолорду, каалоолорду алып коелу. Ошо баарына ийгилик ошо. Жерде да баары ийгилик тапшырсын. Ийгиликтүү. Программист болом дегендер жакшы программист болсун. Бирок жеңил эмес экенин өтүп койсун да, билип койушsun. Ооба, чоң рахмат. Бардыгыңыздарга рахмат келип бергениңиздерге. Эч нерсе жеңил эмес, эч нерсе оңой эмес. Жана биздин рекламаларга алданбагыла. Бир айлык курсту окуп миллионер болуп кет деген бул жомок. Ал реклама, чын. Кликбейт деп коет, мындай жөн эле адамды тартуу үчүн айтылат. Анан чындай келгенде өтө көп окуш керек. Баягы эгерде мындай ОРТга даярдоочу курстарда ушинтип айтып аткан болсо, келип биздин бир апталык курска даярданып, же ушул тесттерди сатып алып, анан алтын сертификат ал деп атса, бул точно кликбейт экенин билгиле. Бул азыр эле айтып аткан soft skill'дардын бири да, бул дагы ошол критикалык мышление. Эгер чындап ой жүгүртө келсең, мындай адам робот эмес да. Мындай бир тест алып койсун, же болбосо бир курска барып акча төлөп коюп, мен алтын сертификат алам деп күтпөңүздөр. Мисалы, Секомгобу, Новагабы, Бизгеби, Рекордгобу, мындай аты чыгып калган бир курстарга барып, акчаңды берип коюп, анан мен алтын сертификат алам болду десеңиз, анда жаңыласыз да. Главный ошол эми мындай өмүр бою окуңуздар, эч нерсе болбойт. Мындай илим менен болгон ийгиликтер гана жанагындай ата энеңиздердин сүйүнүчтөн көзүнө көз жаш келиш керек да. Жана айтканымдай, мисалы, сиздер эртең ошол IT багытын абдан мыкты өздөштүрүп чыгып, космоско ракеталарыңарды учуруп аткандачы көз жаш эмес, мындай ыйлап жиберебиз го дейм. Мындай азыр эле мындай айтып атканда эле ошону кыялданып атканда эле чыдабай кетип атам да. Эгерде аны мындай учурсаңыздар, мындай китеп жазып, макаланын түрүн жазып чыгамдандачы, сиздерди мактап дегендей, ошондой окуучулар болуңуздар. Ошол эле учурда ушул каалоолордун баары Эламан мырзага, Айдайымга, Жомартка бардыгына тиешелүү. Бул баарыбызга тиешелүү. Мен өзүм деле бул өмүр бою окуганга бел байлаган адамдарданмын. Окуу эч качан токтобош керек. Баягы сиздерге айтып коелу эле, баягы дагы бир анекдоттой да. Тамеки тартып отуруп, анан баласына тамеки тартпа балам, жаман болот деген адамдардан эмесмин. Өзүм дагы күндөп түндөп ошол илимге, билимге басым жасап, дайыма аракетте жүргөн адаммын. Ошон үчүн сиздерге дагы бул сөзүм таасир берет деп ишенем. Жакшы туруңуздар, баарыңыздарга ийгилик. Биздин окуучулар калып турсаңыздар болот, конокторубузга уруксат берели. Окуучулардан азыр тапшырма сурайм. Рахмат агай, жакшы алыңыздар.